Сапатсыз жана талапка жооп бербеген китептер үчүн Билим берүү жана Илим министрлиги 32 миллион 749 миң сомду максатсыз жумшаган. Мындай билдирүүнү башкы прокуратура аталган министрликти текшерүү учурунда аныктаган. Учурда бул факт кылмыштарды каттоо боюнча реестрге жазылып, китепке тиешелүү бардык тараптарды текшерүү башталды. Дүйнөлүк банк Кыргызстанга билим берүү тармагындагы реформаны колдоо долбоору аркылуу грант жана насыя түрүндө 16,5 миллион доллар бөлүп берген. Бул сумманын 4 миллион 168 миң доллары 5-6 класс үчүн окуу китептерин даярдоого жана басып чыгарууга жумшалган. 6 класстар үчүн жазылган география жана 5 класстын окуучулары үчүн чыгарылган 2 китеп 87 миң тиражда өткөн жылы жарыкка чыккан. Тендерден Билим басмаканасы утуп, кандайдыр бир себеп менен китептерди чыгарууну Инсанат басмаканасына өткөрүп берген. Жыйынтыгында 3 тилге которулган китептин бардыгы жараксыз болгон. Басма өзү ошол 2 китепти орусча которгондо, ошол орусча жакшы каралбай калган да, редакторлор да каралбай калган, анан корректурасы да жакшы каралбай калган. Кыргыз Билим берүү академиясы окуучулар үчүн чыгарылган китептердин мазмунуна гана жооп берет. Ал эми аларды тандоо жана буйрутма берүү милдети Билим берүү жана Илим министрлигине тиешелүү. Мындан улам китептеги грамматикалык, стилистикалык каталар үчүн басмакана күнөөлүү экенин Токтоо Мамбетов айтат. Билим компьютер муну өзүнүн убагында өзүнүн мойнуна алган. Биздин кетирген күнөөбүз биз Инсанатка бербешибиз керек эле, келишимде да андай каралган эмес. Бирок биз ошол мезгилди, шартты, анан баягы убакыттын мөөнөтү келип калгандыгын эске алып туруп берип койгонбуз деп, алар өзүнүн каражатына ошол китепти даярдап атат. 6 класстын географиясындагы, 5 класстын табияттануу китебиндагы. 6 класстын география китебинин негиздөөчүсү Калиман Жунушалиева китептеги катачылыктар үчүн авторлор күнөөлүү эмес дейт. Анткени алгач кол жазма түрүндөгү варианты текшерүүдөн өтүп, андан соң гана басмага берилген. Биз окуу китебин конкурска катыштык. Конкурстан бир нече этап менен катышып өттүк. Анан ошол окуу китебинин кол жазмасын тапшырдык. Андан кийин апробация болду. Андан кийин дагы көптөгөн эксперттик корутундулардан чыгып, анан жарыкка чыкты. Ал эми кетирилген ката боюнча, анан башка маселелер боюнча азыркы учурда эми жанакы башкы прокуратура жактан иликтөө иштери жүрүп жатат. Анын жөнүндө эми ашыкча мен комментарий бере албайм. Айрым маалыматтарга таянсак, 2016 жылы жаңы окуу китептерди басып чыгарууда да бир нече шарттар бузулган. Анын жыйынтыгында 2018 жылы да талапка жооп бербеген китептер жарыкка чыккан. Мындай окуу китептер үчүн мамлекеттик казна миллиондук чыгашага учураган. Гүлзара Бакаева, Канимет Биримкулов, Next TV.